Район борбору түптө ишембилик өткөрүлүүдө. Түптө улуттук тазалык күнүнүн алкагында ишембилик өткөрүлүүдө. Хакимият алдында чогулушта район башчысы Аким Каныбек Адиев район тургундарына кайрылып, өлкөнүн тазалыгы ар бир жарандан көз каранды экенин белгилеп, тазалыкка өзгөчө маани берүүгө чакырды. Президентибиз урматтуу Садыр Кожоевичтин 305 жарлыгынын негизинде биз ушул өткөнкү жумадан бери биздин районубузда бүт эле республика боюнча тазалык жумалыгы өтүп жатат. Биз бул жерге бүт биздин өзүбүздүн кесиптештерди топтодук бүгүн. Атайын азыр биз сүйлөп бүткөндөн кийин биздин рукапаратыбыз Искендер айтышат, кайерлерди тазалаш керек. Бүгүн бар жок тазалап, өзүбүз бөлүнгөн участкалардын баарын тазалап, андан кийин кошумча бөлүнгөн жерлерди да тазалап, элдерди да үгүттөп, бүгүн ушул тазалык, улуттук тазалык күнүн жакшынакай кылып, жогорку деңгээлде уюшкандыкта өткөрүп алышыбыз керек. Мына карасаңыздар, бар урандар менен чыгып бердиңиздер. Мен ушул учурдан пайдаланып баардык кесиптештерге мен терең ыраазычылык билдирем. Мына көрүп атасыздар, районубуз бир топ тазаланып, мына туристтерибиз келип туристтик сезонун жапкандан кийин биз баардык көлдүн жээктерин, тоолорду жана ошондой эле айылдардын арасында мына бир топ тазалап, иретке келтирип алдык. Мына бул сиздердин кошкон салымыңыздар. Сиздер бир нерсени билиңиздер, мамлекеттик кызматкер болгондон кийин биз үлгү болушубуз керек. Биздин элдерге, жарандарыбызгачы баарыбыздын үй бүлөбүз бар. Мына үй бүлөнү да кайтып, мына тазалыкты сакташыбыз керек, тазалыкты кармашыбыз керек. Ушул учурдан пайдаланып, мен ушу Түп район тургундарынан да суранып кетет элем. Баарыңыздар ушул бүгүнкү улуттук тазалык күнүнө чыгып бериңиздер. Ар бир жаран өзүнүн жок деген үйүнүн алдын тазалап, арыктарын тазалап, коомдук иштерге активдүү катышууга чакырып кетет элем.